Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, Аллах субханаху ва таала Кур'анда акимус-сала ва атуз-зака деп келет. Силер намазды тургузгула дейт. Намазды бекемдегиле дейт. Ошондон баягы араб тилинде акимус-сала деп келгендиктен өзү окуу деген икра деген мааниде келет да. А бирок бул жерде намазды тургузгула деген биз үй салганда же бир демке курганда ага түркү коебуз. Түркү кандай бекем болгон сыяктуу намаз дагы мына ошондой бекем болуш керек деген мааниде келет. Ошондо намазды тургузуу, намазга бекем болуу деп айтылат. Андан кийин зекетиңерди бергиле дейт. Кимдин мүмкүнчүлүгү бар болсо ал зекет берсин дейт. Ошондон мына ушул намаз менен зекет дайыма Кур'анда 30дан ашык жерде экөө дайыма чогуу келет. Намаз окугула, зекет бергиле деп. Ошондон урматтуу мусулман бир туугандар, ошо Алла Тааланын бизге берген бардык ибадаттары адамдын жан дүйнөсүн тазалоого, аны ыймандуу болууга, анын кулк мүнөзүн оңдоого, башкалар менен болгон мамилесин жакшы мамиледе жүргүзүүгө, эң негизгиси Алла Таала менен болгон мамилесин оңдогонго чакырган жакшы бир амал болуп эсептелинет. Ким Кудай менен, Алла менен сүйлөшкүсү келсе, ал намаз окусун дейт. Ошол намаз бул биздин бейишке болгон ачкычыбыз болуп эсептелинет. Муну Алла Таала Кур'анда айткандан кийин мындан башка эч бир жол жок. Мына ошондуктан баарыңыздарды чакырып кетет элек. Мына ушул намаз окуңуздар, намазды эч качан таштабаңыздар, колдон келишинче Алла Тааланын ушул бир жакшы парзын, бизге пайдасы тие турган парзын аткаралы. Биз намаз окусак Алланын мүлкүнө бир тыйын да кошо албайбыз. Биз күнөө иш кылсак Алланын мүлкүнөн, Алланын казынасына бир кымынчалык дагы зыян бере албайбыз. Бул намаз бул өзүбүз үчүн, орозо өзүбүз үчүн, ажылыгыбыз кылганыбыз, Алладан алган сабактар бардыгы өзүбүз үчүн, зекет бергенин сабактары, анын маани маңызы өзүбүз үчүн. Мына ошондуктан бардык ибадаттарды жакшы аткарып, мына ошол ибадаттардын ичинде эч бир адамдан акчаны талап кылбаган, көп күчтү талап кылбаган, адамдын ден соолугу эле таза болсо болду, эч бир ашыкча жүктү талап кылбаган намазга көңүл буруп, намазды аткарганга Аллахым баарыбызга күч кубат берген болсун. Дайыма элибизде, жерибизде, динибизде тынчылык, аманчылык болсун, токчулук, бейпилдик болсун. Алла Тааланын адал рызкысы элибизге жай берсин. Ар кандай табигый кырсыктардан, жаман нерселерден Аллахым биздин элибизди, жерибизди сактасын.